ичинде таланттуулар өсүп өнүп, жергебизде белгилик заман болсун. Учурашуу менен башталат ар бир нерсе. Учурашуусуз өтпөйт эч бир кече. Учурашып алалы, аман бекен калай? Амандашып алалы, эсен бекен калай? Айдан аман, жылдан эсен бололу. Жерибизде чөп чыксын, жердин жарылып сөт чаксын. Элибизде молчулук болсун, жергебизде токчулук болсун. Алас, арбаледен калас. Көрсөтөбүз Аркан Тартмайга Жактырак бериңиздер. болса Арканды ошол тарап жеңишке болот. Бул оюнду 2-ден 5 жолго чейин кайталаса болот. 2, 3. Болду. İyi. Tart. Жок, балам, отура кой. Биздин убакта чоңдор гана келип тамак иччү. Атаң келсин, анан чай ичели, Кудайдын буйруза. Кокуй апа кен. Мурун ошондой болгон. Азыр андай эмес. Кимдин курсагы ачса, тамактана берет. Андан кийин атасы келсе, өзү тамактанат. Ай кызым, бардык үйдө ар намыс бар, адеби болот. Коку чоң эне. Апе, бул эмне дегениңиз? Үйдүн намысы деген эмне? Жакшылап мага түшүндүрүп бериңизчи. Балам, намыс деген ар бир үйдө болот. Биздин убакта качан аталары келгенде, аталары бысмылла деп ос дегенде гана биз чечүүбүз. Баланы төрөлгөндө тайнеси тарабынан алынып келет. Эгер ул бала төрөлсө, бала мергенчи болсун, акылдуу болсун деген ниетте чүкө салып келет бешиктин ичине. Кыз бала төрөлсө, ууз чебер болсун, мыкты болсун деп ага кайчы, ийне, жип сыяктуу кол өнөрчүлүктөрүнө байланыштуу нерселерди салып келет жаздыгынын астына. Ал жерде 4 төшөгү болот, жабынчысы болот, үстүнөн тор жабынчысы болот, заман талабына ылайык. Анан жаздыгы, бут ороо, башына орогон жолуктары болот. Азыр биздин улуураак Бактыгүл жеңе бешикке бөлөйт. Анан бешикке бөлөгөндө ырымдап ысырык салат. Жаман шайтандар чыксын, алас, ар беледен калас. Эси келди бешикке, шайтандар чыксын эшикке деп. Бешикке биринчи бөлөгөндө умай энелер бөлөп, жашы улуураак аялдар ошого ырымдап, жаш келиндер баласын бешикке бөлөткөн. Биринчи бешикте ырастап алып, оозуна борсок салып алат. Анын салган себеби бөлөп аткан чоң апа, чоң эне апалар сүйлөбөй бөлөйт. Анын себеби бала ыйлак болбосун, апасын кыйнабасын деген ниетте. Биринчи бөлөп баштаганда бутунан баштайт. Анан бешикке ылайыктуу ырым-жырымдар, мисалы үчүн бешикте буту менен терметпейт, бешикти сатып алганда соодагер менен соодалашпайт, бешикти бирөөгө сатпайт. Бирөө сурап турса, аны колдонгонго берет. Бирөө колдонуп бүткөндөн кийин кайра өзүнө кайтарып бериш керек. Бешикти ыргытпайт, сындырбайт. Ошондой ырым-жырымдары өтө күч кыргыз элинде. Чоң апалар бешикке бөлөп бүткөндөн кийин баланын энесине, өз энесине тапшырат. Аны энеси али айтып, баланы уктатканга аракет. Алде,
эски кылымдардан келаткан кыз узатуу наркын салттын баштайлы. Келе кой келиндер, кызыбызды даярдай тургула. Азыр атар балстан келе жатат, кудагыйлар, күйөө бала келатат. Кызыбыздын чачын экиге өрүп, бешкөкүлүн чийип, даярдап тургула. Канайым апасы, сен айтар сөздөрүңдү айтып, чачын өрүмүн чече кой. Айдынайын алтын кызым, барган жериңден бактапкын, бактылуу болгун, атаңа нелет айтырба, алдыңа камчы салдырба, атаңа нелет алдырба, акылдуу болгун, барган жериңден бактап, суудай сиңген кызым, таштай оор болгун. Энекеси, эмпатаңсыз берип койсоң. Мен кызыма айтып алайын сөздөрүмдү. Кызым, барган жерден барган жерден бактапкын, өзүң менен өзүң бол, өркүнүң өзү жайлуу журттан болгон. Мен сага катар айтып коеюн, өлөң катар. Илгери ата заманыбызда энелерибиз өлөң менен кызын узаткан. Көчкөндө менген аргымак, маңдайго жарык кашка кел, ал пеште баккан кызыбыз, сенин айылыңа бөлөп башка кел. Кызы кеме күмүштүн сөйгө такканбыз, кызы кемди күн тийгизбей сактап ой бакканбыз. Ал пеште баккан кызы кема, барганда сенин самырың айдактап бакканбыз. Кыз 15-ке чыккан кызыбыз, кызыл бир көйнөгөй жарашкан. Кыз арттылы бокумчу арттырбай, алтаңа кашык кактырба, эңилди бокамчы кактырбай, энеңе от камчы аттырбай. Алтын кызым менин, ардаган кызым, сен аман бол, өзүң менен өзүң бол. Барган жерден бак тапкан кызым. Мен кызыгып жасаган бир жумушу болуш керек. Мисалы ар ким гүл өстүрсө, кээбири бийлейт, кээбири ыр жазат, кээбири ушундай бир таттууларды бышырат. Менде ошого окшогон бир хоббим бар. Бул хобби мен кагаздан, цветной кагаздан гүл жасайм. Мен буну жасаганда өзүнчө бир рахат алам да. Жана үйдүн жумуштары бар да, балдар менен чарчайсың. Ошондой баягы эз алуу үчүн Kuyruğuna gümüş desem kıl olsun, ilk gördüm
бирок ошон үчүн кула караттым, сиздер таарынбайсыздар. Анан мен азыр Гүлчатайга камыр жазам. Биздин кыргыз элибиз мейман дос келгендиктен дайыма конок келгенде үйүбүздө Гүлчатай жайылып, 5 барып акча салат. Ошондуктан мен бүгүн Мондос камыр жайгыча. Бул жакта биздин